Урматтуу кыргыз эли амансыздарбы? Биз азыр Москвадабыз. Кыргыз таксист, мигрант мекендешибиз. Ушул арендадагы Киасит менен өтө катуу авария болуптур туугандар. Авария болгондо, ДТП болгондо бир орус мотоциклчени сүзүп кетти. Мотоциклдичи. Азыркы учурда бул акебиз эми башына оор мындай сыноо келди да. Анан кайсы жакка барышын билбей жатат. Анан бизге кайрылды. Биз да колубуздан келишинче ушул жардам берген келдик. Туда суда примерно миллион акча керек экен. Мен өзүңүз айтып берсеңиз, эмне болду эле, кантип түзүшүп алдыңыз? Assalomu alaykum. Бул ДТП түнү 12:30 болгон. Мотоциклистти сүзгөн жаш бала 2004-жылкы бала. Ал орус болот, реанимацияда жатат. Иш оор, күнөө менде деп үмүт атат. Себеп дегенде ал келаткан көрбөй эмес, солго кайрып ийгем. Ал келип сүзгөн, бирок караңгы жерде болчу, фарасы жок келаткан. Бирок ошончо дагы күнөө менде деп таап атышат, себеп дегенде өткөрүшүм керек эле. Анан азыр деген бул аренда машина эле. Следствие болгонго чейин бул машинаны жасаганга да, ачканга да болбойт экен азыр. Ээси кыргыз бала, ал баягы аренданы сураган жок. Мейлен биягы менден жардам болсун деп аренданы сураган жок, машинаны эле жасап кайра жолго койгонго эле ошол эле болот депчи. Менден жардам болсун деп. Москвада жалгызмын да, просто. Ата-энем баары, апам эле жалгыз. Апам жок. Кыргызстанда. Мен Москвада 3 жылдан бери эмгектенем. Баарыбыз эле мигрантбыз. Таксиде кызмат кылам. Негизи 2012-жылдан бери шопур болуп иштейм мен. Бирок биринчи жолу ушундай ДТПга кабыл болуп атам. Ошол биринчи негизи ДТП болгондо биягына баш менен тийген да. ДТП болгондо мен аны биринчи дрон же бирдеке түштү го деп ойлодум да. Мен мотоциклистти сүздүм деп эч ойлогон жокмун. Анан адам ыргып кеткенден кийин эле байкап калдым. Чуркап барып түшүп бара калып, биягын карап, агыча болбой эл эле көп болуп кетти, баягы жалгызсында. Пассажирдин баары эле алда бир жака жоголуп кетти, кетип калган байкабайсыз. Ошол анан кийин эле ызы чуу болуп эле киши каптап эле ар кандай сүйлөп эле. Анан сотрудниктер келип оформляйте деп таң атканга чейин ошол жерде жүрдүк. Акыбал азыр ушундай. Азыр тиги баланын жакшы эгерде бүтүп кетсе, решениясын көрүп, моральдык ущербин көрүп, ага юрист, адвокат жалдаш керек. Москвада адвокаттарды өтө кымбат. Анан аягында бул машинаны восстанавливать этиш керек да. Эгерде машина эле болгондо, башка бир машинаны сүзгөндө кайрылбайт элем да. Муну бир ээси менен чечип алат элек. 1 жыл болобу, 2 жыл болобу иштеп берем деп. Бул жерде тиги баланын иш кичине чатагараак болуп атат, ошого байланыштуу кичине тез арада тийинчи болуш керек болуп атат. Азыр өзүмдө эми баягы мигрант болгондо акча жок да. Баягы анбар чыгарды эле 35 000 акча чогулду элде. Эркин таксиби? Эркин такси. Аллага да, эми ага да Аллах шүгүр. Балдар көбүнчө таксисттер которду деп ойлойм, анткени эми баарыбыз эле жолдо жүрөбүз. Ошондой. Азыр акыбал ушундай да. Значит, могул жерге тийгенден могул жер нормально жаракаттыр да. Баш тийсе, демек ал нормально жаракат алыптыр, а? Орусчу. Ооба, бара жаракат жакшы эле алган. Анимацияда экен азыр. Реанимацияда бирок положительный. Ушу плечосу сынды деп уккам. Бели, тизеси деп ошондой бир жалоптор бар да. Бирок бара элек. Өзүм барып жолго Бара элексизби? Бара элек, ушу Кудай буйрса келаткан жумада барсамбы деп ойлоп аткам. Астына түшүп, ата-энесинен кечирим сурап ошондой. Жалгыз болгонго да байланыштуу көп нерседен коркуп тартынат кезинде. Ошондой болду. Машинанын ээси жакшы экен да, кыргыз болсо түшүнүп атыптыр да. Машинанын ээси дагы Кудай шүгүр. Ээси жакшы бала, өзү дагы мындай. Кээ бирки машинанын ээлери бар. Ушундай неме болсо мага баары бир дейт да. Бөлө бер дейт, бирок молодец, ынсабы бар экен анын мекендешибиздин дагы. Же болбосо башка машина алып бер дейт эле. Сизге жакшы неме болуптур. Мунун баары бүткөнсүп бизди реестрге да киргизип койду. Баягы регистрациябыз бүтөйүн деп калган болчу. Реестрге киргизип койду, карталарыбыз бекип. Ошол да болуп калды да. Азыр чыга албайм дагы.
реестрге да чыгып каласыз да? Азыр иштей албайм дагы да азырчы. Сиз кимдин картасын коебуз анда бияка? Биякта бир карындаш бар, ошол баягы маселеңиз чечилип кеткенге чейин менин картамды колдонуп туруңуз. Өзүндө 3 картасы бар, бир картаны өзүм зарплатага колдонуп турайын. Тинькофф менен Сберди сиз колдонуп туруңуз депчи. Кимден чыгат? Айжан П деп чыгат. Сбербанкта Тинькоффто бар, а? Сбербанк Тинькоффту ошо бака убактылуу берип турду да. Урматтуу мекендештер, эми колдон келишинче көрдүңүздөр, жардам берели. Биздин ушул жардам ушул элге акебиздин көйгөйүн алып берүү. Ал жагы сиздерден. Эми биз деле мындай неме кылбайбыз. Миллион акча чогулат деп сизге неме кылбайбыз. Эми болушунча, насибинче. Канча болсо дагы жардам болсун сизге. Ушул мекендештерибиз көрүп аткан болсо, 100 сом, 200 сом болсо да ыргытып койсоңуздар болот. Эртеге сиздин деле башыңа түшүп калышы мүмкүн да. Садака баягы баладан сактап койгон. Ошол турганда көрүп атасыздар, ушул мекендешибиздин башына оор күн түшүп калыптыр. Тем более өзү дагы реестрге түшүп калыптыр. Ал аз кеңеши ДТП болуп калган. ДТП жазганбыз реестрге. Еще карталар блок. Сөз жок тургандар. Болгон жардам бериш керек.